Жашап жатып үйрөнөбүз. Эгер балдар критика менен жашаса, алар сындаганда үйрөнүшөт. Эгер балдар душмандык сезим менен жашаса, алар мушташканда үйрөнөт. Эгер балдар дайыма коркунуч менен жашаса, анда алар жашоодон коркуп калышат. Эгер балдар аяоо сезими менен жашаса, алар өзүн өмүр бою аяп жашашат. Эгер балдар ар дайыма шылдың алдында болсо, алар тартынчаак болуп калышат. Эгер балдар кызганыч менен чоңойсо, алар көрө албас болуп эс тартышат. Эгер балдарды ар дайым уят кара берсеңиз, алар өзүн күнөөлүү сезип чоңоюшат. Эгер балдар мээрим менен чоңойсо, алар кичинекей нерселерден да сүйүүнү тапканды үйрөнүшөт. Эгер балдар сабырдуулукту талап кылган кырдаал менен жашаса, келечекте эрктүү болгонду үйрөнүшөт. Эгер баланын ою үй бүлөдө маанилүү болсо, бала келечекте өзүнө болгон ишеним менен чоңоет. Эгер баланы бөлүшүүгө үйрөтсө, бала берешен болот. Эгер баланы адилеттик жана тууралык курчап турса, алардын чындыкка жана акыйкатка болгон ишеними артат. Эгер балдар коопсуздук менен жашаса, ишенгенди үйрөнүшөт. Эгер балдарды достук курчап турса, алар бул дүйнөдө жашоо кандай сонун экенин билишет. Мария Монтессори усулдары китебинен. Которгон Айнек Муратбекова. Окуган Азамат Байетов. Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз, ардактуу замандаш. Кийинки берүүдөн амандашканча.